Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз мына азыр Намыс командасынын саяпкеринин жанына келдик. Айтсаңыз, сиз өзү канча жашыңыздан баштап ат суутасыз? Мен өзүм ат суутканым маселе болду. 5-6 жыл. Атак ат менен жүргөнүмө бир 15 жыл болуп калды. Ат чаап ат менен жүргөнүмө. Ошол. Сиз эң жаш саяпкерлердин бири экенсиз, мына 22ге эми чыгыпсыз. Анан мынча тажрыйба кайдан? Тажрыйба болгондо кичинекей кесимден бери эле ат менен жүрөм өзүм. Мыкты тренерлердин колунда өстүм. Көп ат чаптым. Ошондон улам тажрыйба болсо керек. Үйрөнүп атабыз, билбеген нерсебизди байкелерибизден сурап атабыз, жакшы байкелерибизден. Ошол. Буга чейин айтып калбадыңызбы? Мен буга чейин жарышка аттарды чапчымын, баягы көк бөрү аттарына жаңы аралашып атам депчи. Анан ошол жарышка чапкан аттар менен көк бөрүнүн аттарынын айырмасы эмнеде? Ал жарышка чапкан аттар более баягы резвайска, выносливайска иштетесиң и анан алар жука болот да. Анан эртең менен туруп 2 мал минип, а булардыкы кандай десем, баягы 12 атты тек иштеш керек болот экен да. Күлүктүкү мисалы үчүн 2 ат болсо, 3 ат болсо ошолорду эле карайсың да. Бир атка өзү мындай кошом деп, буга тияка депчи. 12 атты бир оюнга дайындаш, мындай тяжелыйраак болот экен да. Бирок самом деле күлүктүкү оор да даярдаш. Улактыкы 12 атты бирдей дайындаш керек экен да, ошондо айырма болот экен көбүнчө. Сиз азыр жөнөкөй аттарды сутуп аткан жоксуз да, болгондо дагы Намыс командасынын аттарын сутуп жатасыз. Аттар канча пайызга даяр азыр оюнга? Буюрса 90-95%ке даяр буюрса. Дагы алдыда убакыттар бар. Ошо менен уже Кудайым буюрса акыркы тренировкабызды кылдык. Калган майда чүйдө жумуштар калды, ошолор менен буюрса даяр. Канча жылга келдиңиз сыр болбосо? Келишим көпкө болду же азырынча белгисизби? Ал келишин эле эмес, кандай десем, байкелер чакыргандан эле өзүбүз дагы жаңы улактын аттарын биринчи жылы дайындап атам. Буга чейин өзүбүздүн поколенияда өзүмдүн частный аттарымды эле дайындап жүрчүмүн. Быйыл Намыска чакырып, нарын намысын коргойлу деген үчүн келип, ошол. Демек өзүңүздүн кичи мекениңиз эл жерге кызмат кылып аткан экенсиз. Ооба.